Şehit aymağı Celbirep dursun bayrağı Bulağın taşarıp bulbulday sayrağın Kırgızstan'ım Kırgızstan'ım Bilemin bir özüngde ırız bakım Özünsüz at baytanım Kırgızstan'ım Kırgızstan'ım Gerek bir özüngü ardayım canım Aya baytam çıkanım Megenim ederim Iyıksın anı sezemin Tübölük saktay biz Düşürböy büyük celegin Barı biz bul tapta Barkındı sezmey dursak da Kemitbey beri biz gelecek urpaka Kırgızstan'ım Kırgızstan'ım Bilemin bir özüngde ırız bakım Özünsüz at baytanım Kırgızstan'ım Kırgızstan'ım Gerek bir özüngü ardayım canım Aya baytam çıkanım Benim altın uyam Bakıtımday duyam Uça bir obolo Bardığı oğolo Kırgızstan'ım Kırgızstan'ım Bilemin bir özüngde ırız bakım Özünsüz al baytanım Kırgızstan'ım Kırgızstan'ım Gerek bir özüngü ardayım canım Aya baytam çıkanım Биринчиден ушу Элечек долбооруна чоң ыраазычылык билдиребиз. Биз ушу Швециядан ушу шведтерге ушу Элечегибизди көрсөтүп, кыргыздын ушундай топосу, ушундай кийимдери бар экенин биз таң азалап атабыз. Ошо Элечек долбооруна чоң ыраазыбыз. Анан аябай сыймыктанабыз. Ушундай кийимибиз бар, ушундай чет мамлекеттерге, башка элдерге ушинтип кийизип көргөзүп, биз аябай ушундай сыймыктанып жүрөбүз бүгүн. Чоң рахмат, чоң рахмат. Бизде азыр Элечек жумалыгы Швециянын борбору Стокгольм шаарына келип жетти. Биз бияктын жергиликтүү кыргыздары ошо Элечек майрамы бизге келгени үчүн биздин өзүбүздүн ички дүйнөбүзгө дагы майрам болуп атат. Элдин баардыгы бизге суктануу менен карап, биз ушул Элечекти элдерге көрсөтүп, өзүбүздүн каада салттарыбызды, жакшы жактарыбызды көрсөтүүгө аракет кылып жүрөбүз. Аябай сыймыктанып, патриоттук сезимдерди ойготуп, ушул Стокгольмдун эң борборунда азыр ушу кыргыздын улуттук тили менен жүргөнгө биз аябай сыймыктануу менен, өзүбүздү толкундануу менен жүрөбүз. Бар болуңуздар кыргыздар, кайда болбосоңуздар аман болуп, жакшы жүрүңүздөр. Элечек долбооруна катышып жатыпсыз, кандай сизде толкундоо болуп жатат, кандай сезимдер болуп жатат, элдердин сизге көз карашы кандай болуп жатат, ошол жөнүндө кененирээк маалымат айтып берсеңиз. Саламатсыңар. Мен Элечекти негизи эле биздин улуттук кийимди биринчи жолу кийип атам. Бирок биринчи жолу кийип атсам дагы мурдадан бери эле кийип жүргөндө ушундай бир эч ыңгайсыз сезим болгон жок. Көптөн бери эле дайыма эле кийип жүргөндөй эле сезим. Биз деген буну Кыргызстандан эмес, именно ушул Стокгольмдон, Швециядан кийгенге ушундай
аябай толкунучтуу, кубанычтуу сезимдер болуп атат. Элдер дагы мындай көз караштары жылмаюу менен, мындай сүйүнүч менен сүрөткө түшүп, биз менен келип сүрөткө түшүп алсак болобу деп келип сүрөткө түшүп атышат. Аябай толкунданып, аябай кубанып атабыз. Саламатсызбы, кыргыз эли, жалпы кыргыз эли. Бүгүн биз Айжан Акылбекова эжебиз атынан уюштурулган Келечек долбоорун Стокгольм шаарында өткөрүп жатабыз. Анан ушундай чоң долбоорго катышып жатканыма мен аябай кубанычтамын. Анан бир аз толкундануулар болуп атат. Эмне дегенде мен Келечекти биринчи жолу кийип көрүшүм. Анан кандай сезимдер? Сезимдер элдер аябай таң калуу көздөрү менен, сууктануу көздөрү менен карап атышат. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен Айжан эжеге чоң ыраазычылыгымды билдирет элем. Эмне дегенде биз Европада бир гана Келечекти эле эмес, бүткүл кыргыз элинди таанытып атабыз го деген ой пикирим бар өзүмдүн. Баарыңарга рахмат. Саламатсызбы? Келечек долбоору башталыптыр. Анан сизде кандай толкундуулар болуп жатабы, кандай сезимдер болуп жатат? Ошол жөнүндө бир аз айтып өтсөңүз. Рахмат, жакшы толкундануу, жакшы сезим. Бул өзүбүздүн улуттук кийимибиз болгон үчүн, башка заграницада жүргөн үчүн да көбүрөөк толкундануу болот экен. Сүрдөп сүйлөй албайт экенсиң муну кийгенден кийин. Бул биздин улуттук ертеден келаткан баш кийимибиз. Өзүңүздү кандай жеңил эле алып жүрөт атасызбы? Жеңил эле, жакшы экен, удобный. Жылуу деп коеюн. Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде Швециянын Стокгольм шаарында Келечек жумалыгы болуп жатат. Бул долбоордун жетекчиси Кыргызстандагы Оймок арт студиясынын жетекчиси жана белгилүү коомдук ишкер Айжан Акылбекованын долбоору болуп эсептелет. Анан биз дагы ушундай Келечек долбоорун Швециянын Стокгольм шаарында өткөзүп, ошол долбоорду бул жактан улантып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Бул жактан биз Келечек кийгендеги сезимдерибиз жөнүндө айтып өтсөк, Келечекти биз өмүрүбүздө биринчи жолу кийип атабыз. Биринчи жолу кийгенибизге карабастан абдан ыңгайлуу экен. Кудай буйрса, эмдиги жылы мындан дагы жогорку деңгээлде өткөзөбүз деп абдан кызыгып калдык. Баардыгыбыз мында болсо кичине биринчи жолу болгондуктан кичине кемчиликтер болуп калды. Анан Кудай буйрса эмдиги жылы мындан да жогорку деңгээлде өткөзөлү деп атабыз. Анан ошондой эле биз Келечек аркылуу жалгыз эле Келечекти таанытпастан ушу Кыргызстан бул Азиянын жүрөгү болуп эсептелинген Кыргызстан деген өлкө бар экенин биз бардык европалык биздин тааныштарыбызга таанытып жатабыз деп айтсак болот. Биздин жаныбызга келип бул Келечекти таң калып сурап, бул каяктын улуттук баш кийими, бул каяктагы кайсы жерде жайгашкан Кыргызстан деп суктагандар, сүрөткө түшкөндөр абдан көп болуп жатышат. Ошо Чоң рахмат ушундай мүмкүнчүлүк бергениңиздерге. Биз өзүбүздү ушундай саламаттуу, анан кандай десем, байбиче катары сезип атабыз. Биринчи жолу кийип отурушум мен дагы аябай чоң ушундай кубанычтамын. Аябай таң калып, канча кишилер биз менен чогуу сүрөткө түшүп, сурап, бул каяктан келдиңер, эмне деген кийим, кандай деген эл деп. Анан канча сайттып биз ушуну укпак турбуз, билбеппиз. Эми биз карайбыз, ютубтан карайбыз, колубуздан келишинче Кыргызстанга барабыз. Аябай жакшы кийимдериңер бар экен, аябай сулуу жаш кыздарыңар бар экен, аябай жакшынакай жигиттериңер бар экен деп. Аябай чоң бизге дагы, анан бул жерде жашап аткан элге дагы аябай жакшы чоң нерсе жасады бул кыздар. Ошол үчүн мен чын жүрөктөн кыздарга чоң ыраазычылыгымды айтып берип атам. Ушундай биздин жакшынакай жаштарыбыз көбөйбөрсүн. Каякта болсо биздин кыргыз жаштар азыр бүт жерде. Анан кийин ушу биздин Кыргызстандын экономикасын баарын өз мойнуна алган, чынын айтсак, биздин жаштар. Чоң рахмат силерге. Бактылуу болгула, жакшылык Мен ушу Швециянын Стокгольм шаарында 5,5 жылдан бери турам. Бүгүн мен үчүн абдан бактылуу күндөрдүн бири болду. Өзүбүздүн сыймыктанып, илгертен бери ата бабаларыбыздан чоң сыймыктануу болду. Азыркы жаштарга, бизден кийинки муундарга бериле турчу эң жакшы салмактардын бири. Айжанга чоң ыраазычылык билдирем.
ушундай жакшы самалдарды ойлоп ушундай чет жактагы жашап аткан кыргыздарга башка элдерге ушундай биздин улуттук баш кийимибизди улуттук кийимдерибизди ушундай таңазалаганына биз эң бүгүн толкундануу менен ушул күндү өткөрүп атабыз. Биз үчүн чоң сыймыктануу болду. Биздин патриоттук сезимдерибиз козголду бүгүн. Эң жакшы бактылуу күндөрдүн бири деп эсептейм. Биз кайда болсок дагы биздин жүрөгүбүз Кыргызстан деп согот. Мен быйыл 4-жыл болду Стокгольмдун шаарында жашап атам. Кыргыздардын баардыгы ынтымактуубуз, диаспорабыз бар. Майрамдарга чогулуп турабыз, өзгөчө жаштарга ушундай майрамдарды уюштурган жаштарга абдан ыраазыбыз. Айжанга дагы абдан ыраазычылыгыбызды билдирип кетким келет. Биздин Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн, көтөрүлсүн. Эл аман болсун, эл ичинде биз аман бололу. Биздин кыргыз кийимибизди бардык өткөн, кеткен, жаныбызда жүргөн шведтердин бардыгы аябай кызыгуу менен карап жатышты. Кыргызстанга Швециядан жалындуу ысык Салам. Кайратынан жанбаган калың элди барктаган эгемендикти энчилеп өмүрүн берген бизге канча адам ташта изи калган кыргызымдын бириң жеттиң алыска бириң жетти жылдызга бириң жарат намыска бири-бириң даңалашпа арнаган канаң эй жериме чында өчпөс эмгекти батырлар канаң эй байырдан куруп тынч